Климаттын өзгөрүүсү биздин жашообузга терс таасирин тийгизүүдө. Жайында күндүн ысык болушу, мөңгүлөрдүн эриши, сугат суунун тартыштыгы, түшүмдүн азайышы, сел каптоолор жана башка табигый кырсыктардын көбөйүшү климаттын өзгөрүп жатканын билдирет. Бул чындык. Биз муну тана албайбыз жана артка жол жок. Биз эмне кылышыбыз керек? Дүйнө жүзү климатты сактоого бардык аракетин жасап жатат. Мисалы, айрым мамлекетте айдоочулар электроунаага өтүп, ысырапкорчулукту азайтып, жаратылышка аяр мамиле жасашууда. Бирок бул жетишсиз. Биз чараларды дагы күчөтүп, климаттык өзгөрүүлөргө адаптацияланууга, ыңгайлашууга убакыт келди. Биринчиден, өкмөт жана бизнес инвестиция тартууда, чечим кабыл алууда климаттын өзгөрүшүнөн пайда болгон тобокелчиликтерди эске алышы шарт. Экинчиден, коомчулуктагы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуусу абзел. Мисалы, дыйкандар кургакчылыкка туруштук берген буудайды өндүрүүгө өтүш керек. Ал эми инфраструктуралык курулуштарда жаратылышка зыян келтирилбеши зарыл. Ар бир адам короосуна бак тигип, тегерегиндеги абаны салкындата алат. Үйлөрдү жайкысын ысык өткөрбөгөн, кышында жылуулукту сактаган, жаан-чачынга туруштук берген материалдардан корса болот. Климаттын өзгөрүшүнө алдын ала ыңгайлашуу чаралары келечекте чыгымдарды азайтат. Муну менен биз айлана чөйрөнү, жан-жаныбарларды сактап калабыз жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачабыз. Бул мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы чоң жардам боло алат.